Көчүбекова 10 жылдан бери гүл өстүрүү менен алек. Учурда гүл бакчасында 300дөн ашуун гүлдүн түрү бар. 300 өсүмдүктүн арасынан өзүнүн өсүү татаалдыгы менен көңүл бурууну, өзгөчө мээримди талап кылган алиандра гүлү тууралуу сөз кылабыз. Бул гүлдү минтип эле узун болуп өсүп бараткан кезде бул жерден кесип коюш керек. Кеспей турган болсок, бул узун болуп эле бирөө болуп кете берет. Мындай пышный болуп өспөй калат булчу. Алиандра күрөң түстөгү бутактары бар, жалбырактары тар, узундугу 10-15 сантиметрге жеткен, жалтырак териден турган, дайыма жашыл түсүн өзгөртпөгөн бадал өсүмдүк. Сууну эң көп талап кылган гүлдөрдүн катарында. Ошондуктан күндө суу куюп туруу зарылдыгы бар. Бул илгертен эле бар бизде адаптация болгон. Ысык болсо эле гүлдөй берет, монтип бутондору байлап элечи. Анан көлөккө күн тийбеген жерде болсо бул бутондору ачыла албай эле түшө берет. Ошон үчүн аябай ачуу тийген күн керек бугачы. Аталган гүл назик, романтикалуу, гүлдөгөн мезгилинде көркүнө чыгып, белгилүү бадалдардын катарын толуктап турат. Чындыгында сулуулук менен гана чектелбей, уулуу өсүмдүктөрдүн бири деп гүл тарыхында айтылып келет. Бирок биздин өлкөдө гүл бакчаларда, күнөсканаларда гүлдөгөн бөлмө гүлү катары жакшы көрүлүп, өстүрүлүп келет. Мондай жалбырак саргайгандар болсо, алып туруш керек. Мына бул жактан жаңы бутак чыгып келе жатканда, бул жердеги эски бутактарын үзүп туруш керек минтип. Буга эч кандай дарынын деле кереги жок, дарысыз эле өсөт. Буга күн менен эле суу болсо өсө берет. Ар кандай цветтери бар менде. Агы бар, персик цвети, кызыл, бордовый бүт түрү бар. Коллекция кылгам атайын. Бул гүлдү менде жок цвети болсо, кайсы жактан болсо да алып келем. Легендарлуу өсүмдүктөрдүн катарында болгондуктан алиандра атактуу роза, жасмин гүлдөрү менен бир катардан орун алган. Кызгылтым лавр, алиандр деген аталыштарга ээ. Гүлдөө мезгили климатка байланыштуу. Жайдын башынан күздүн ортосуна чейин созулат. Кышы жумшак болгон аймактарда, жер ортолук деңизинде чыныгы классикага айланган өсүмдүк. Сууну аябай көп куюш керек буга. Сууну көп куюп, күнгө коебуз. Аябай ачуу тийген күнгө койсок, бул бир айда тамыры чыгып калат. Буну көп эле адам өстүрө албайт негизичи. Аябай тамыры чыгыш кыйын, анткени бунун сөңгөгү катуу. Бөлөк гүлдөрдүкүнө караганда катуу, сууга салса тамыры чыкпайт. Ошон үчүн теплица иретинде салафан кийгизип, парник кылып туруп анан отургузабыз.